чакырылгандар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Ысык көл экологиялык, экономикалык тутумунун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзамы долбоору боюнча кыскача айтып өтсөм. Урматтуу кесиптештер, өзүңөргө белгилүү болгондой, жыл сайын эле ушул гидроциклдар боюнча бизде көйгөйлөр жаралат. Мына быйыл деле өлүмдөр болду. Буга чейин деле мына мен статистиканы алып келдим. Ал жакта дагы көптөгөн адамдардын ошол жабыркап, ошол скутерлер аябай чоң ылдамда келе атып сүзүп кетип, айрым учурда ошол өлүмдөр да болду. Ошондуктан мен силерге ошол сунуштайт элем, ушу тыюу салуу боюнча Ысык көлүбүздө ошол гидроскутерлерди колдонууга. Анан эң маанилүүсү дагы бул жакта экология жабыркап атат. Алар билесиңер, ошол бүт түтүнү, майы сууга кетет. Ал жакта ошол кичинекей түшүп аткан балдарыбыз, ошол жакта туристтерибиз ошол сууга түшкөндө ошол зыяндуу заттарды жутуп алат да. Ошондуктан мен силерди, урматтуу депутаттар, ушул мыйзам долбоорун колдоп коюуга чакырат элем. Анан бул жерде өкмөттүн корутундусуна жалпы жонунан макулмун. Бирок АРВ боюнча ЖКнын эксперти, Жогорку Кеңештин эксперттери бөлүмүнүн өзүнүн корутундусуна талап кылган жок. Ошондуктан ал жактан ошол АРВнын ал жакта эч кандай кереги жок экен. Ошондо мен айтып кетейин дедим эле. Рахмат.